Urmattуу көрүүчүлөр, биздин Кыргыз Түрк Манас университетинде Чыңгыз Айтматов агайыбыздын 95-жылына арналган жаңы бир программага баштайбыз. Ушул программа алкагында Кыргызстанда белгилүү, Түркияда да белгилүү чоң Айтматов таануучу эжебиз профессор доктор Лайла Үкүбаева эжебизди программа конок катары чакырдык. Лайла эжебизден башка Айтматов боюнча иштери, илмий иштери жазган эжебиз профессор доктор Бурул Сагынбаева эжебизди студияга чакырдык. Анан Айтматов агайыбызды жакшы окуган, окугусу келген, Айтматов агайып жазган эмгектерин окуп жаткан студенттерибизди программа чакырдык. Ушул программа биздин Чыңгыз Айтматов агайыбыздын 95-жылына арналган алгачкы программа деп эсептесе болот. Ушул программа алкагында биз Айтматов агайыбызды дагы терен, дагы жакындан үйрөнүү максатыбыз бар. Ошондуктан биринчи программабызга Айтматов агайыбызды эң жакшы тааныган, эң белгилүү Айтматов таануучу Лайла Үкүбаева эжебиз биякта жаныбызда отурат. Мен сөздү көп узатпай, Айтматовдун туулушу, бала кези, анан адабият сахнасына чыгышы, бүт ушул процесстер боюнча кенири маалымат алыш үчүн сөздү Лайла Үкүбаева эжебизге тапшырайын деген оюм бар. Рахмат. Кош келипсиз, эже. Рахмат. Айтматовдун бала кези, үй бүлөсү жөнүндө эмне айтсак болот? Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн абдан жакшы самалык баштап отурабыз. Быйыл азыр Халит агайыңар айткандай эле Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун 95 жылдыгы бүтүндөй дүйнөдө ошол Айтматовдун 95 жылдыгына арналган ар кандай деңгээлдеги, ар кандай масштабдагы иш-чаралар өткөрүлүп атат. Ошонун алкагында биз Айтматовду дагы жакындан билели деп, биз билген, биз билбеген Айтматов деген көп маселелер бар. Ошолордун алкагында биз өзүбүздүн студенттерибиз менен ири отуруп түз кеңешип дегендей мындай маек куруп Айтматовдун чыгармачылыгына дагы бир жолу кайрылып, өмүрү чыгармачылыгындагы олуттуу учурларды эске түшүрүп, анан ошол аркылуу Айтматовдун дүйнөсүн дагы тереңден өздөштүрүүгө аракет жасап көрөлү деген ниетте ушул программа башталып отурат. Барыңар дагы бир жолу кош келдиңер деп айтайын. Эми Айтматов жөнүндө сөздү эмнеден башташ керек? Айтматов кантип жазуучу болуп калды, кантип адабиятка келди деген суроодон башташыбыз керек. Өмүрү чыгармачылыгын аябай жакшы билесиңер. Ошол улуу ата мекендик согуш мезгилинде балалыгы туш болду. Абдаган ошол учурда Совет мамлекетинде оор азаптарды көргөн, согуштун оор кыйынчылыктарын башынан өткөргөн эл менен кошо Айтматов балалыгын ошол оор учурларда көрдү. Өзүнүн кийинки каармандарын ошол мезгилде, ошол окуяларда тапты, өзү аралашып жүрдү дегенде ошолордун кыйынчылык оор учурдагы чоң сыноо учурундагы алардын бийик адамгерчиликтерин өзгөсү менен көрдү дагы, анан ошону кийин чыгармаларында жазды. Ошол чыгармаларды жазганга кантип келип калды деген суроодон баштайлы да. Айтматов эң биринчи окууну бүткөндөн кийин алгачкы жолу Жамбылдагы зооветеринардык техникумду окуп жүргөндө анын чыгармачылыгы башталат да. Зооветеринардык техникумду окуп жүргөндө ошондо бир техникумда 15-16 жаштагы курагы болот да. Ошол учурда кийинки бир анын ошол учурдагы мезгилдеги достору, замандаштарынын эскерүүсүндө көп маселелер катылганда, ошол учурда эле Айтматов абдан адабиятка кызыккан, өзүнчө бир даярдыктан өтүп жүргөн. Биз бүгүн айтабыз да, Айтматов космостук ылдамдыктагы ийгиликке жетишкен улуу жазуучу деп бар. Космостук ылдамдыкка жетиш үчүн кандай даярдыктар болгон деген маселенин эң башкы түбү ошол жакта жатат да. Анткени Айтматов өзү окуп, көп адабияттарда кызыгып, анан кийин кантайдыр бир ички даярдыктан жүргөн. Ички даярдык менен ошол чоң адабияттын дарбазасын ачып, эшигин кирүүгө апкарып, бирок ошол эле учурда өзүн даярдап жүргөн улуулугун, максаттуу жашоосун байкоого болот да. Ошол зооветеринардык техникумду окуп жүргөндө орус тилинен берген
мугалиминин эскерүүсү бар. Ошол аябагандай күтүүсүз бир суроолорду берип Айтматов. Кээде мен өзүм дагы шашылып калар элем дейт Айтматовдун берген суроолору. Мындай ойлоп көрсөңөр, филологиялык багыттагы окуган студенттер дагы кээде күтүүсүз суроолорду бербей калат. Айтматов айыл чарба техникумунда окуп жүрүп, анан адабиятка жакын болгондуктан аябаган күтүүсүз суроолорду берип жүрөт экен. Анан эң биринчи жолу Айтматовдун чыгармачылык дараметин байкаган ошол зооветеринарлык техникумда иштеген Штуфондорф деген бир физкультура мугалими. Өзү физкультурник мугалим болгону менен адабиятты аябай жакшы билген, адабиятка кызыккан адам экен. Анан өзү дайыма ошо балдар менен окуткан студенттери менен адабият жөнүндө, маданият жөнүндө сүйлөгөндү аябай жакшы көрөт экен. Анан ошентип жүрүп Айтматов ага өзү тартылып кетет Штуфондорф менен. Анан кийин алгачкы жазган чыгармаларын ошо Штуфондорфко берип, биринчи пикирин ошол киши айтат. Ыр менен чыгармачылыгын баштаган экен. Элестеткиле, бүгүн ошол учурда жазган ырларынын эч бирөө сакталып калган эмес. Архивде дагы өзүнүн жеке документинде дагы Айтматовдун алгачкы ырлары эмне жөнүндө кандай жазылганын эч ким билбейт. Бирок ошол Штуфондорфтун эскерүүсү боюнча алганда ошол ырларды жазып, анан Штуфондорф деген агайына бергенде, анан ал киши окуп туруп, анан кийин ага катар аңгеме да жазчу экен да. Анан аңгемелерин да берет. Анан ошондо мындай көрөгөчтүк кылганы бар экен да. Сен ыр жазба, сенин тагдырың прозада. Сенин көбүрөөк стилдик немелериң, табиятың прозага жакын экен деп биринчи жолу ошол киши кеңеш берген экен. Эже ошол физкультурдун окутуучу Айтматовдун адабиятка кызыгуусуна дагы себеп болгон ошол болуш керек. Себеби кирип алып эле ушул чыгарманы окубасаңар болбойт, аябай сонун деп эле багыт берип турчу экен да. Же кандай дейсиз? Сөзсүз. Анткени адабиятка болгон шыгын жөндөмүнүн ойгонушуна кандайдыр бир деңгээлде ошол балдардын дайыма эле окутуучулар, мугалимдер аябай себепчи болот го. Баягы булактын көзүн ачкан сыяктуу болуп. Анан ошол мугалим дагы ошол Айтматовдун жазуучулук ишке багыттаган кандайдыр бир деңгээлде ошонун ички дүйнөсүндөгү руханий бир мүмкүнчүлүктөрүн ачууга жардам берген киши катарында эстесек болот да. Анан бир Сергей деген комсомолдук өзүнүн досу менен алгачкы жазып аткан чыгармасын Жамбыл областтык газетасына алып барат экен. Анан алып барып, анан кийин баягы аябай толкунданып алып барат эми баягы жаңы жазуучу болсо алып барып, анан газетага ошо чыгармасын берсе, ал дагы кайсы чыгарма экени азыр белгисиз да, аты жөнү жок ошол аңгемесинин. Анан алып барса, алар дагы карап көрүп туруп, анан дагы иштешиңиз керек экен, бул чыгармаңыз али чийик экен, дагы көп издениңиз деген сыяктуу мындай таризде ага жооп берет экен. Анан Сергей деген комсомолдук досу кийин келатып анан эскерет да, эскеришет. Айтматовдун кийин белгилүү жазчы болгондон кийин эскерет да. Булар мени түшүнгөн жок деп айтат экен да, ошондо кичинекей жаш Айтматов айтып атат. Булар мени түшүнгөн жок. Мен жаза турганымды жана жаза ала турганымды эртедир кечтир баары бир мен буларга көрсөтөм деп. Ойлоп көргүлө, бул эмне деген өзүнө болгон ишенич. Ошол кичинекей жаш баланын өзүнүн келечегине ишенимдүү карап, ошондой бир баары жаза тургандыгын, жаза ала тургандыгымды мен ага көрсөтөм деп баягы өзүнүн чындыгына жетиш үчүн аракети баары аркы түптөн келе жаткандыгы жөнүндө ушундай бир ойдо болот да. Анан ошону менен кийинки чыгармачылык өрүшү бул айыл чарба университетине келип, зооветеринарлык бөлүмгө кирет. Айыл чарба кызматкери катарында адистикке даярданып жүрөт. Анан баягы адабияттын аттан алыс болсо дагы айыл чарба университети адабияттык процесстер менен эмне болуп жатат ошолорго көңүл салып турат да. Анан биринчи жолу ошол учурда, бул 50-ч жылдар, 52-ч, 54-ч жылдар, ошол учурда биринчи жолу орус адабиятынын мыкты чыгармалары кыргыз тилине которулуп жаткан болот. Анан Айтматов ошондо орус тилин жакшы билген, билесиңер да, эки тилде жакшы билген. Кичинекейинен орус мектепте окугандыктан, орусчасы аябай жакшы болгондуктан, анан ошол которулуп жаткан, орус тилинен которулуп жаткан орус жазуучуларынын чыгармалары өз деңгээлинде болбой жаткандыгын байкайт да. Анан оригиналдан алыс турган чыгармалар, котормолор, оригиналдан алыс турган котормолор деп биринчи жолу макала жазат.
Бул эми Айыл чарба университетинин окутуучусу студенти ошол туура эмес которулуп жаткандыгын, ошол оригиналдан алыс болуп калгандыгын, өз деңгээлинде көркөм эстетикалык табиятын чыгарма жоготуп жаткандыгы жөнүндө кадимкидей сынчылдык көз караш менен жазган экен. Кечиңиз бул чыгармалар согуш боюнча болгонбу? Жок, согуш боюнча эмес. Согуш эмес эле ар кандай чыгармалар, анан кийин азыр айтам, ал согуш жөнүндө жазган чыгарма. Андан кийин ошол жерде окуп жүргөн учурда эле котормо ишине баягы кызыга баштайт. Анткени ошол согуш темасындагы чыгармалар орус тилинен кыргыз тилине которулуп атканда анчалык деңгээлде болбой жатканын байкайт. Анан кыргыз адабиятынын өзүндө дагы согуш чындыгын жакшы көрсөткөн жогорку көркөмдүктөгү чыгармалардын жазылбай жатканын көрөт дагы. Ушул кенемтени толтуруш үчүн котормо адабият каякта басылат, кантип которулат, кайсы жерден китеп чыгат деген түшүнүгү болбой туруп, анан ошол кенемтени толтуруш үчүн орустун жазуучусу Бөбеновдун Ак кайың дегендин китебин которот. Анан дагы бир китепти которот, азыр эсимден чыгып кетти. Анан эки китепти которуп, анан алып барат. Алып барса, ал китептер эч ак эле басмада даярдалып, которулуп чыгууга даярдалып калган экен. Бирок Айтмат өзүнүн кийин эскерүүлөрүндө айтат, баары бир менин чыгармачылыгымдын башатында ошол котормолор турат дейт. Ошол Айтматовдун орусчаны да мыкты билип калышы, анан кыргызчаны да ошол учурда мыкты билип калганын себебин билесиңерби? Чоң энесинен жомокторду угуп жүрүп, кичинекейинен ошо чоң энесинин жанында тарбия алып өскөнүнө байланыштуу менин оюмча кыргыз тилин ошентип өздөштүргөн. Ал эми орусча билип калгандыгынын себеби ал кичинекейинен орус бала бакчасына барган, мектепте дагы орус мектепте окуган деп укканбыз да. Москвада башталгыч классты Москвада баштаган экен да. Анткени анын атасы Төрөкул Айтматов деген Кыргыз Республикасынын алгачкы куруучуларынын бири, советтик партиялык кызматкер болгон. Ошол учурда анан Төрөкул Айтматовдун быйыл 120 жылдыгы дагы белгиленген жатат. Ошол адамдын үй бүлөсүнөн туулуп, интеллигенциянын үй бүлөсүнөн туулуп, ошол Москвада орусча дагы жакшы билип калган, анан кыргызчасы булагы жанагы жерден башталат да. Келгенден кийин кыргыз классында окуйт экен да, бул жакта Кыргызстанда. Андан кийин кыргызча окуй баштаган. Ошондуктан баягы эки тилди билгендиги мунун чыгармачылыгындагы аябай чоң ийгиликтери катарында болот. Анан ошентип жанагы котормолорду жазгандан кийин анан ошо Айыл чарба институтунда окуп жүргөндө 52-54 жылы биринчи жолу анан кийин көркөм чыгарма жазат, алар жарыяланат. Газетчик Дүзөө деген. Бул Япониядагы бир ошол учурда согуш мезгилиндеги болгон кырдаал жөнүндө, япон баласы жөнүндө, Дүзөө жөнүндө жазат. Анан Ашым, Сыпайчы, анан кийин Түнкү сугат деген жана башка аңгемелерин жазат да. Анан ошол аңгемелери менен кыргыз адабиятына кирет. Анан ошол аңгемелеринде кыргыз адабиятында кандайдыр бир жөнөкөй эле кадыресе эле катардагы эле бир жаш талант адабиятка келбестен кандайдыр бир өзгөчө табияттагы чоң талант, келечегинен үмүт өттүргөн талант келгендиги жөнүндө кийин жанагы Камбаралы Бобулов деген бир изилдөөчүбүз болгон. Анан ошол агайдын айтканы бар да, ошол учурда дейт, Айтматтын алгачкы эле аңгемелерин окуган адамдан байкоого болот эле дейт. Адабияттын астанасын таланттуу бир жаш калемгер эшигин тыкылдатып турганын байкоого болот дейт. Демек ошол эле алгачкы аңгемелери менен кандайдыр бир кыргыз адабиятындагы жаңы нукту баштап кеткендиги жөнүндө сөз болот. Эми ошол аңгемелер эмне жөнүндө эле, кандай экендиги жөнүндө азыр Халит агайыңар сөздү улап айтып берсин. Алгачкы аңгемелер жөнүндө. Халит агай баштагачаң менде бир суроо бар да, эже кыргыз коомчулугу дагы Айтматовго кандайдыр бир шарт түзүп берген да. Менин оюмча жанагы жазып, адабиятка кызыгып, ошентип жүрүп, анан жазуучулар союзуна мүчө кылып алышат дагы, анан Москвага атайын жөнөтөт да 2 жылдык окууга, Ал кийин ошол аңгемелери чыгып, анан аңгемелери дагы эч ким мындай байкалбай кирди да адабиятка. Анан ошол учурда Кыргызстан жазуучулар союзунда съездер болуп турчу. Мурда ар бир 5 жылдыкта, 4 жылда ушундай бир съездер болуп турган. Анан ошондо ошол съезге азыркы кыргыз адабияты жөнүндө
билдирүү макала эмнеле доклад жасаш жөнүндө ошол учурдагы эң мыкты сынчы биринчи жолу Пушкин институтунан Ленинградтан аспирантураны бүтүп келген филология илимдеринин кандидаты болгон мыкты сынчы Кеңешбек Асаналиев ошол немеге доклад жасамай болот. Анан Кеңешбек Асаналиев деле Айтматов жөнүндө кабары жок экен да. Анан ушундай бир дагы Батыркулов беле Батырбеков деген бир философ досу болот. Анан аны менен сүйлөшүп отурса, ал дагы аябай мындай билимдүү киши болгон. Анан мен ушундай бир доклад даярдап атам, ушундай тапшырма менен иштеп атам десе, анда ушул киши айтат: "А сен Айтматов деген жазуучуну билесиңби? Ошонун бир чыгармаларын окуп көрдүң беле?" дейт да. Анан жок, окуп аптырмын дейт. Анда сен ошону оку. Ошону окуп туруп, анан кийин өзүңдүн докладыңа кошкунуң. Ал аябай бир таланттуу жазуучу келди кыргыз адабиятына дейт. Анан ошондон кийин анан Кеңешбек агай Айтматовдун аңгемелерин таап алып, анан окуйт. Анан окуса чын эле Асаналиевдин көңүлүнө толгон бир кандайдыр бир жаңы багыттагы бир таланттуу чыгармаларды жазган жазуучу жаш калемгер экенин байкайт. Анан ошентип биринчи жолу Айтматов эч ким боло элегинде Кеңешбек Асаналиев деген элге көрүнүп калган чоң сынчынын көзүнө илинип калат дагы биринчи жолу ошонун сынчылдык көз карашы менен Айтматовго чоң баа берилет. Анан ошол чыгармалар эмне жөнүндө, кандай экендиги жөнүндө Халит агайыңар айтып берсин. Ага чейин менин бир суроом бар да Халит агайга. Агай, мындай да, эми сиздин жеке оюңуз боюнча ар кимибиздин өзүбүзчө бир оюбуз бар, жеке оюбуз. Чыңгыз Айтматов ушул адабият сахнасына дейинби келүүдө бир даярдык менен келдиби же таланты менен келип эле мынтип туруп аябай атактуу болуп кеттиби? Ушул боюнча айтып берсеңиз. Эже менин оюм боюнча албетте ушуга талант керек. Ушуга талант керек. Бул талантты өстүрүш үчүн бир булак керек. Айтматов капысынан адабият сахнасына чыккан жок. Ошол Айтматов колдонгон, Айтматов суу ичкен, тамак ичкен бир булак бар. Мен оюм боюнча ушул булак кыргыз фолклору. Анан ушул атасы боюнча болгон трагедиялык маселелердин белким таасири тийип калышы мүмкүн, бирок менин оюм боюнча Айтматов Москвадан бияка өткөндө Таласка Шакир айылына барганда, ошол кезде анын туугандары Карачач апа болуш керек. Карачач апа айтып берген көптөгөн жомоктор бар. Кыргыз апасы бар. Дагы бир туугандары бар. Айтматов бияка келгенде, кайтып келгенде, ушул атасы жок кезде ушул кыргыз фолклорунан түздөн түз байланыш түзгөн фолклор менен. Ушул булак Айтматовдун жазуучулук талантын башка бир деңгээлге, үст деңгээлге көтөрдү деген оюм бар. Анан ушул талантты өзү байкап, айрана чөйрөсүндөгү мугалимдер байкап, ушул талантты чыгаруу үчүн ал да өзү аракет кылыптыр. Бир которуу иштери, андан кийин аңгеме жазышы, адабият ыр жазышы. Бул демек ал бала кезде де Айтматовдун адабиятка бир таланты, бир каалоосу, адабиятка кириш үчүн бир максаты көздөгөнүн көрсөтүп жатат да. Дагы кичинекей мезгилинен баштап туруп ушул максаттуу түрдө аракети болгон деп ойлойм да. Максаттуу түрдө. Себеби ошолордун үйрөнгөнүнүн бардыгы айлана чөйрөдөгү ар бир окуя уккандарынын баарын баамдап туруп өзүнчө ичинде бир чыгарма даярдап жүргөндө кичинекейинен эле. Анан ошону кандай чагылдыруу керек, кандай чагылып туруп жазуу керек, элге жеткирүү керек дегенге окуган болуш керек. Кийинки алган билимдери. Мен эртеден айтып атпаймынбы? Бул абдан өзү аң сезимдүү түрдө чоң ишке даярданган, чоң чыгармачылык ишке даярданган дедик. Биринчиден жанагындай орус тилин жакшы билгендиги, муну эми көп фактор деп айтабыз илимде. Экинчиден согуш мезгилинде көп эле адамдар башынан көп нерселерди өткөрдү, бирок баары эле эмне жазуучу болуп калган жок. Мунун өзгөчө таланттык табияты, ар жагында көрөнгөсү, турмушту башкача көрүү.
художникти көрүү деп коебуз да, ошол нерсе бар. Ошол нерсени жан дүйнөсүнө сактап калып, анан ошолорду кийин өзүнчө тема, өзүнчө проблема кылып өсүп берет. Экинчи дагы бир көңүл бөлө турган нерсе, биз айтабыз Айтматов орусча жакшы билген, анан ошон үчүн эле жазуучу болуп калды. Бул да туура эмес. Анда бүгүн 2ден 1 киши орусчаны аябай жакшы билет, бардыгы эле дүйнөлүк атакка жеткен жазуучу болуп калбайбы? Жок, ошол орусча билүү менен орус адабиятын, дүйнөлүк адабиятты көп окуп, кандайдыр бир жанагындай ички даярдыкты көрүп, анан ошолордон таасир алып, анан ошол өзүнүн чыгармачылык ишин көрөнгөсүн абдан байыткан. Анан азыр Халит агайыңар айткандай, бул нар жагында кыргыздын эпикалык традициясы жатат да. Манаспаш болгон фольклордук чыгармалар жатат. Демек, бул дагы өзүнчө бир чоң маселе. Анан орустун улуу жазуучусу Горкийдин айтканы бар, 1% талант, 99% эмгек деп. Ал талантты андан ары максаттуу түрдө ошончо багытта иштебесе, андан балким майнап чыкпай калмак. Айтматов ошонун бардыгын мындай жуурулуштуруп, ошонун бардыгын өзүнүн боюна сиңирип, анан кийин чоң чыгармачылык максаттарды алдыга коюп, анан жаңы бийиктиктерге жеткен. Анан бул жерде эң дагы бир нерсе фактор бар, жанагынтип жаңы аңгемелерин чыгарып калгандан кийин, жазгандан кийин, анан жазуучулар союзуна кабыл алып, анан жазуучулар союзунун жолдомосу менен анан Москвада жогорку адабий курс деген, Горький атындагы, Алексей Максимович Горький атындагы жогорку адабий курс деген атайын жазуучуларга даярдай турган, жазуучуларды, котормочуларды, драматургтарды жана акындарды даярдай турган жогорку адабий курс деген бар. Ошол 56-57 жылдары ошол жерде окуган. Ошондо көп нерсеге көз ачылган. Анткени ал филологиялык багытта билим алган жок да. Адабияттын теориясы, эстетикасы жана башкалар боюнча даярдыгы жок болчу. Канчалык таланттуу болгону менен ага дагы жем берип туруш керек да, суун сугарып, ото чөптөрдөн арылтып дегендей көп маселелер жатат. Анан ошол учурда жогорку адабий курста окуусу Айтматовдун абдан чоң мүмкүнчүлүктү ачкан. Анткени биринчиден ошол учурда ал жерге анын өзгөчөлүгү, ал институттун чоң улуу жазуучулар келип сабак өтүшчү, семинарлар беришчү. Жаңы жазган жазуучулардын чыгармаларын подстрочник кылып которуп алып, анан аны талкуулашчу. Анан кийин экинчиден ошол учурдагы Москванын маданияты, театр искусствосу, бүтүндөй Москванын өзүнчө бир борбор болгондо, ошол учурдагы эң чоң маданияттын бардыгынын борбору. Анан дүйнөлүк маданиятта ошол жерге келип куюлган. Ошонун баарынан өзүнө пайдалуу нерселерди алган. Андан кийин Айтматов ошол жерден бетме-бетти жазат 57 жылы. Анан 58 жылы Жамиланы жазып, анан дүйнөлүк атакка ээ болгон жазуучу болуп чыгат. Өзүнүн айтканы бар да, мен эгерде жогорку адабият курста окубасам, анда мен мындай бүгүнкү күндө мындай ийгиликтерге жетише албас элем деген өзүнүн моюнга алуусу бар. Анан дагы бир нерсе айтат да, ошол мен дейт бетме-бетти жазып, өзүмдүн адабиятка чын эле туура келдимби же жокпу деген кандайдыр бир мындай немеде болгон да, ойлордо болгон. Анан ошону адабияттык дебютум дейт да. Биринчи мен адабияттык дебютум бетме-бет. Андан кийин мен ойлодум дейт. Андан кийин Жамиланы жазгандан кийин мен биротоло өзүмө ишенимим пайда болду дейт. Демек мен адабиятка адашып келген эмес экенмин. Адабият менин тагдырым экендигин ушу Жамила повестин жазгандан кийин анан түшүндүм деген. Демек бул жерде Айтматовдун чоң адабиятка чоң фигура болушунда бул жогорку адабият институтунун ролу абдан чоң. Эми ошол түркология бөлүмүнүн биринчи курсунун студенттери отурат. Силердин дагы мүмкүнчүлүгүңөр абдан кенен, ушундай бир залкар эже агайлар окутуп атат. Мүмкүн силердин дагы өзүңөрчө ичиңерден бир пландар түзүлүп аткандыр. Максаттуу жашоо. Кудай буйрса. Алуу ичибизге бир пландарды түзүп, балким Чыңгыз Айтматовдун неберелери, чеберелеринин атынан ошол деңгээлге чыга турган келечектин ээлери болуп каласыңар силер. Бул Чыңгыз Айтматовдун баарыбызга маалым болгондой эле, Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары бүткүл дүйнөгө таанымал. Ошонун себеби эмне деп ойлойсуз? Чыңгыз Айтматовду мисалы башка акындар, башка жазуучулар мындай белгилүү болгондо, бир-эки чыгармасы менен гана белгилүү болот эмеспи? Дээрлик бардыгы эмес, эми кээ биричи. Чыңгыз Айтматов болсо бүт эле чыгармалары мындай кишини өзүнө тартып алгандай болот да. Ошонун өзгөчөлүгү Чыңгыз Айтматовдун башка акын жазуучулардан айырмасы эмне деп ойлойсуз? Өзүң эмне деп ойлойсуң?
Айтчы. Айта кой. Чыңгыз Айтматов негизи менимче окуганда Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары деген көбүнчө жашоодон алынган деп ойлойм да. Ошол үчүн мындай калп жок, фантастика жок, жашоодон алынып жазылгандыгы үчүн адамдарды өзүнө тартып алат болуш керек деп ойлойм да. Туура. Дагы пикириңер болсо айткыла. Кошумча. Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларындагы өзгөчөлүк катары мен анын чыгармаларында кошулуп жүргөн легендаларды, тактап айтканда чоң апасынан уккан жомокторду кошконунда деп ойлойм да. Себеп дегенде ал биздин мындайча айтканда жалпы журтка сиңип кете тургандай кылып жазып, баяндап бергени дал ошол мисал катары чыгармада жазат чыгарманы, бирок мисал катары ошол легенда, мифтерди, жомокторду колдонуп чыгарманы дагы мындай өң түс бере турган бир курал катары колдонгонунда деп ойлойм да. Халит агай, сиз жооп бериңизчи. Эмне деп ойлойсуз? Менин оюм боюнча Айтматов агай бүт дүйнөлүк элдерге тиешелүү маселелерге көңүл бурган. Ушул маселелер жалан кыргыздарды же Советский Союзду же түрк дүйнөсүн эмес, бүт дүйнөнү, бүт адамгерчиликке тиешелүү маселелерге көңүл бурган жана аларды күч берген. Бир окуя мисалы Кыргызстанда өтөт, кыргыз каармандар ортосунда өтөт, бирок ошол маселе белким Аргентинада жашагандарга да тиешелүү, Америкада жашагандарга да тиешелүү. Ошондуктан көп тилге көтөрүлүп, көп адабиятта, көп мамлекетте окулганы ушул менен ачыктаса болот. Бир жооп катары, бир себеп катары. Айтматов бул эмнени көрсөтөт? Айтматов жалан гана бир Орта Азияда жашаган 5 миллиондук бир элдин эмес, бүт дүйнөнүн, бүт адамгерчиликтин, бүт элдердин жазуучусу болуп калууга таланты бар, ушуга жеткен жазуучу деп эсептесе болот. Бул дүйнөлүк жазуучу десе болот. Дүйнөлүк жазуу болуш үчүн албетте дүйнөгө тиешелүү маселелерди көтөрүш керек жана аларды талант менен жазыш керек. Мисалы Тавра Кассандра деген, Кассандра тамгасы деген маселе жалан Кыргызстанга тиешелүү бир маселе эмес, бул бүт дүйнөгө тиешелүү бир маселе. Махаббат маселеси жалан кыргыздарга эмес, бүт дүйнөгө тиешелүү бир маселе. Дагы адамгерчилик маселелери, коомдо болгон карым-катнаштар, адилетсиздүүлүк, бүт баары бүт дүйнөгө тиешелүү маселелер. Ушулдай бирок ушуну кылган кезде Айтматов ушуну кыргыз идентификациясы менен кылганы аябай жакшы. Бул жалан өзүнө эмес, үй бүлөсүнү да, жашаган тууган шекер айылынын да, таласы да, Кыргызстаны да, бүт кыргыздарды да, бүт кыргыз культурасыны да, бүткүл дүйнөгө таанытканы да эң жакшы көрүнөт. Значит, бул демек Айтматов жалан өзүнү эмес, бүт элини де көтөргөн деген мааниге келет. Ушундай караса да болот. Дагы бир ошол универсалдуулук менен бирге кыргыз менталитетин чагылдырган. Дүйнө элдери кыргыздарды Айтматовдун чыгармасы аркылуу тааныган кайсы чыгармасы, кайсы окуялар деп ойлойсуздар? Мисалы алгачкы аңгемелеринден карап, бүт аңгемелеrini карасак, мисалы алгачкы аңгемесинде бир япониялык бала боюнча жазыптыр. Бир кыргызстандык жазуучу япониялык бала менен эмне жумушу бар деп сураса болот. Значит, бул Айтматов агайдын ушул маселеге бир япон баланын көзүндөн карап туруп, ошол жакта болуп жаткан анын бою боюнча бир туура эместикти сындайт. Согуш маселесини сындайт. Американын Японияны басып алганын сындайт. Ошол жактагы окуяларды япон баланын көзү менен берет. Анан экинчи аңгемесинде Ашым деген аңгемеси бар. Ошол окуя Кыргызстанда өтөт. Ашым деген идеальный бир каарман. Ошол жакта да совет техникасыны көрсөтөт. Үчүнчү аңгемесинде болсо Дон Волга каналын
kuruluşunda işlеген bir Beysalı anın al boyunca жазат. Andan keyin Spayçı деген бар. Spayçı bolsa Talas'ta ötöt Spayçı'nın okuyası. Oşol jakta bir Spayçı var. Beknazar Mırza. Al balası menen uruşup suunu kantip tosobuz, kantip arıklarga, tağlalarga berебиз деген маселени чечишет. Анан Кайракта деген аңгемеси бар. Ушул аңгемеде болсо колхозда өтөт. Айтматовдун бир ушун чыгармасын карасаңыз, ошол окуя Кыргызстанда өтөт, кыргыздарга тиешелүү же советтик кишилерге тиешелүү же бир карасаңыз ал дүйнөнүн бир башка жагында өткөнү байкалат. Ушул сизге жооп болдубу? Билбейм. Да, кошумчалайбы? Алгачкы аңгемелеринен баштап, бүтүндөй адамдагы адамкерчилик, жакшылык менен жамандык жана кийин айтып атпайсызбы? Канткенде адам болуу, анан кийин күндө адам болуу кыйын деген адамдыктын формуласын берип койбодубу Айтматов? Ошолордун баардыгынын башатында ушул аңгемелерде дагы байкалат да, жаш жазуучу экендигин. Биз үчүн жанагы Япон бала жөнүндөгү жазганында Японияда америкалык баскынчылар, колонизаторлор ушул Япониянын элин басып алып, теңчиликсиз болуп, анан ошондо кичинекей бала дүйнөдө тынчтык болсун деп газетага чыккан бир кабарды кыйкырып, элге газетаны сатып, ошол кичинекей өзүнүн иши эмгеги менен дүйнөдө тынчтыктын орношуна кол кабыш кылган bir niyetini көрсөтөт да. Эми бул дүйнөдөгү тынчтык менен согуш маселеси бүгүнкү күнгө чейин биздин күнүбүздөгү актуалдуу маселелер болуп атпайбы? Ал бул эле Кыргызстандыкы же болбосо Япония элине эле тиешелүү эмес, бүтүндөй жалпы адамзатка тиешелүү маселелер болуп атат да. Ошондуктан аябай жакшы чыгармасы жанагы Кайракта деген аңгемеси, бул орусча чыккан, Набагари деп аталат. Ал ошондо бүгүнкү күндө жана көз боемочулук деген маселе бар да. Мисалы үчүн бир агроном ошол жерге кайрак Кожомкулов деген кайрак жер бар экен да. Мындай кайрак жер деген неме өспөгөн, үрөөн өспөйт. А бирок ошол жерде үрөөн өстү деп баягы үрөөндү сепкен болуп, анан аны жакшылап сеп неметсе ошол жерде үрөөн бермек экен. Бирок ошол жердеги жетекчилер көз боемочулук кылып, ошол жерде эптеп-септеп айдап, эптеп-септеп үрөөн неметип, анан бул жерден үрөөн өспөйт экен деп, анан анын пайдасын өзүнүн чөнтөктөрүнө салып алган, жана көз боемочулук кылган. Чормоновдор, Чормонов деген киши. Ошол эми ошол эле учурдагы маселе бүгүнкү күнгө чейин келип атпайбы ошол көз боемочулук. Мисалы үчүн адамдарды алдоо ак ниети менен, ак тили менен эмгекке мамиле жасабоо, коомдук байлыкка кол салган деген маселелер. Мына ошолордун баардыгы ошол алгачкы аңгемелеринде азыр Халит агайыңарда ошолор сүрөттөлөт. Анан эми алгачкы аңгемелердин көбү биз изилдөөчүлөр айтабыз, аларда сөзсүз китептик таасирлер бар. Мисалы үчүн аябай мындай турмуш чындыгынан, мисалы үчүн Япон бала жөнүндө жана башкаларда китептик таасирлер күчтүүрөөк. А бирок кийинки чыгармаларында, даярдык этап катарында, анан кийинки чыгармаларында адамдын жан дүйнөсүнө сүңгүп кирип, анан адамдын ички психологиясында болуп жаткан нюанстарды, карама-каршылыктарды тереңден ачып берип, кыргыз адабиятына психологиялык роман, психологиялык повесть, адамдын жан дүйнөсүн ачып берүүнүн чебери, устатуу катарында таанылганда, анан башка бүтүндөй дүйнө адабиятын кызыктырган маселенин чеберчиликтин бир жагы дагы ушул болгон. Анан азыр айткандай, ал биздин эле маселе эмес, бүтүндөй. Анан кийинки чыгармаларында ушул эле проблемалардын тегерегинде жана башкаларды дагы ар тараптуу кенелтип, ар кандай көркөм образдарды, ар кандай турмуштук ситуацияларга чагылдырып отуруп, анан кийин бүт жалпы адамзаттык жазуучу деген атакка ээ болду да. Мындай жеке көрүнүш. Жана кыргыз менталитетин чагылууда өзгөчө. Жамилада, Жамилада ошол доордогу үй бүлө күтүү деп ала качып алып келет. Жамиланын сүйгөнүнө, сүйбөгөнүнө, анын эркине карабай алып келет. Таш түшкөн жеринде оор деп биздин кыргыздарда ошондой сөз бар го. Отуруп калат. Андан кийин согушка кеткенден кийин Садыктын катында
эмнени байкайсыңар? Катында өзүнүн келинчегине сагынганын, сезимин айтып жазып койсо болот эле го. Жок. Энесине жазат да, анан аягында эле бир жерде Жамиланы сурап коет, анан Жамила ошого капа болот. Анан ошол жерде Айтматов айтып атат, элдин менталитетиндеги бир ойду айтты да, алтын баштуу аялдан бака баштуу эр артык деп атат. Ошентип кандай болсо дагы аялды төмөндөтүү, гендерлик жактан эркекти көкөлөтүү сыяктуу менталитет болгон да. Эми ал деген азыр жоюлуп деле кеткен жок, азыр деле кездешет. Ошол нерсе мисалы үчүн кыргыз менталитетинде адеп катары каралган эмес беле деп ойлоп кеттим да. Анткени ошол ата энесинин көзүнчө сүйгөнүн сезим билдирүү бул кандайдыр бир деңгээлде уят болуп, балким ошол үчүн садык тартынып айта алган эместир сезиминчи. Анан ошол менталитетке кошуп жазганын көрсөттү деп ойлодум. Туура ошо менталитетте ошентип уялган да. Адептүүлүктүн белгиси деген өз менен экинчи тарабы бар, психологиялык абал да. Сезим, күйөөсү менен аялынын ортосундагы мамиле, алыста жүрөт. Анан сезим деген эмне, силер деле жигитиңерди жакшы сөз сүйлөшүн каалайсыңар да, туурабы? Же үйлөнгөндөн кийин жөн эле силерди экинчи планга коюп туруп анан кийин келиниңер жактыбы? Анан жакты, жакпады деген эн атасынын пикирин ойлоп туруп, силерге мындай үстүртө мамиле жасап койсо капа болосуңарбы? Жая Жамиланы деген жакшы көрүп алган эмес да. Аны абага чыгып алганда, жетпей калып, анан абага чыгып алганда. Ушундай сураган эмес болуш керек ал Жамиланын атында. Жамилада абдан чоң проблема бар да, ошо Айтматов жаш жазуучу экендигине карабай, ошол учурда бүгүн айтып атабыз, конвенция прав ребенка, конвенция прав женщины деп атабыз, аялдардын укугу дегендей эмне. Ошол учурда феодалдык патриархалдык доордун таасири астында аялдарга экинчи сорттогу, үчүнчү сорттогу адам катарында неметип, аял деген эркектин ишине кийлигишпейт деп бетме-бетте да бар да. Эмне кылса ошо ойлойт. Балким бул кимдики туурадыр деп тиги бетме-беттин каарманын Батма. Жок, тиги согуштан качып келгенчи. Исмаилди. Ошентип атпайбы аялы кийлигишпей. Жамилада да ошол сыяктуу эле баягы таш түшкөн жеринде оор деп эле отуруп калчу да. Анан Жамила деле ошол салтты сыйлап отуруп калгандардын бирөө. Бирок согуш деген адамдардагы адамдыктын көрөнгөсүн сыноочу чоң бир окуя болгон балдар. Анткени ошол учурда айтып атасың, уялган. Бул ушул боюнча адабияттанууда аябай Айтматтын чыгармачылыгы боюнча көптөгөн мындай карама-каршы пикирлер болгон. Улуу орус адабиятчысы Гачев деген окумушта айткан, бул жерде бардык салтты карманып атат да, эмнеге биз тиги кимди Сейдени күнөөлөшүбүз керек. Бул кыргыз элинде жеке аялдын өзүнүн каалоосу деген жок болчу. Дейт дагы, анан кийин Манас эпосунан Айчүрөктү мисал кылат да, мисалы үчүн бел куда болуп Айчүрөк менен Семетейди кудалап койсо, анан Айчүрөк издеп барып, анан кийин тиги Семетейге барып атпайбы. Анан кийин ошон үчүн кыргыздардын жашоосунда кыздардын тандоосу жөнүндө сөз болгон эмес. Ошондуктан Айтматов ушул эле нерсени, ошол биринчи тандоо дегенди бул революциялык бир жаңылык катарында көрсөт. Ошону алып чыкканда, бирок Гачевдин бул пикиринде туура эмес. Анткени кыргыздарда тандоо ошол мурдакы эле учурдан пайда болгон. Мисалы үчүн Каптагайдын кызынын Арманы деген бар. Кудалап койгон жигити үйгө келип таанышып багы той өткөрөрдө, ал тиги жигитинин өзүнө тең эмес экенин көрөт дагы, эркектин кийимин кийинип алып өзүнө теңди издеп кетет. Ошол эле Айчүрөк бел куда болуп коюптур деп эле келип эле болуптур деп эле тиги Семетейди издеп келип эле чыкпайт. Семетейди миниң алекеттен өткөрүп сынайт да. Анан сынап купулуна толгондон кийин анан кийин бул менин тагдырымдагы жигит экен деп анан Семетейге баш кошкондун себеби ошондо. Демек, тарыхый жактан кыздардын тандоосу мурда эле болгон. А бул жерден тандалбай кетип атат. Кыз сайкалды эле, мисалы айтсак. Кыз сайкалды эле. Анан неме? Жанагы кат жөнүндө да ойлоп көргүлөчү. Бул ошол учурда ким тиги Садык
эртең согушка кетип анан аман эсен келет деген гарантия барбы? Жок да. Ошол учурда өзүн сүйгөн адамга өзүнүн изги сезимдерин билгисип эки ооз сөз айта албаса, андан эмнени күтсө болот Жамиля, мисалы үчүн. А ошол эле учурда биздин кыргыз фольклорунда көптөгөн ырлар бар. Кыздан селкиге, селкиден жигитке деген согуш мезгилинде сүйгөндүгүн жөнүндө жазып, күткөндүгү жөнүндө жазып, качан келер экенсиң деп жазылган фольклордо толтура башка материалдар бар. Демек бул жерден автор эмнени көрсөтүп атат? Садыктын чектелүүсүн, согуштагы анын ички дүйнөсүн түрткүлөп өзгөртө албагандыгын. Демек мындай адамды, ал өзүнүн идеалындагы адам бар да, силердин да өзүңөрдүн идеалыңарда адамдар бар да. Садык Жамиланын идеалындагы адам боло албайт, аны эч нерсе өзгөртө албай тургандыгын түшүндү. Ошол эле учурда Данияр жанагындай бир көргөн адамга анчалык мындай кунарсыз эле бир жигит анын ички дүйнөсүндөгү багы мындай жасап алган образына туура келгендиктен өзүнүн тагдырын ишенип Даниярга баш кошуп кетти. Мына ушул нерсени автор жөн эле мындай оңой эле жасап койгон жок, ону психологиялык канча конфликттерден өткөрүп, ички карама каршылыктан өткөрүп, бир туруп Даниярга берилип кеткиси келет, экинчи учурда менден башка кыз жок беле деп ага каршылык көрсөткүсү келет. Ушинтип ички карама каршылыкты, башкача айтканда ички психологиялык кырдаалдарды терең анализдеп отуруп, анан айныксыз ушул багыт туура экендигине окуучуну ынандырганга жетишти да. Бул Айтматовдун чеберчилигинин бир өзгөчөлүгү ошондо деп ойлойм. Туура айттыңыз, эже. Эч аралашпай сизди уктук. Бүт кошулабыз айткандарыңызга. Мындай болот атты. Мисалы, ушул Жамиля менен, менин оюм боюнча, ушул Жамиля аркылуу бүт Европада даңкы чыккан. Ушул Жамиляны окуп, бул француз акын Луи Арагондун жазган бир немеси бар. Самая прекрасная дүйнөдөгү сүйүү жөнүндөгү эң сонун баян деп. Ошол Луи Арагондун ушул макаласынан кийин Айтматовду бүт Европада тааный баштаган деген маалыматтар бар. Биздин бүгүнкү программабызда биз азыр бетме-бет Жамиля боюнча да сөз кылып жатабыз. Бүгүн алгачкы программада биз бетме-бетке чейинки чыгармалар боюнча сөз кылалы деген оюмуз болчу. Бирок кийинде улантабыз, Кудай буйрса. Кийинки программа бетме-бет Жамиля менен кайра баштаса болот. Бетме-бет жана Жамиля менен өзгөчө Жамиля боюнча көп суроо бар, талаш тартыш бар. Ушул кезден бүгүнкү чейин созулуп жатат ушул маселелер. Аябай көйгөйлүү бир маселени Айтматов көтөрүп жатат агайыбыз. Ошондуктан экинчи программада бул буюрса бетме-бет жана Жамиля менен баштайлы. Бүгүн алгачкы программа болгондуктан биздин Лайла эжебиз Айтматовдун адабият сахнасына чыгышы боюнча аябай маанилүү маалыматтар берди. Ошол маалыматтарды алгандан кийин Айтматов кантип сахнага чыкты, адабиятка кантип келди, адабият жолуна кандай түштү, ошону билип алдык. Айтматовдун бала кези да, бүт жашоосу да аябай кыйын өткөн. Өзгөчө бала кези өткөн, согуштун тегерегинде өткөн. Атасы жок. Согуш алып келген оор бир кырдаалда өткөн. Албетте согуш темасы Айтматовдун чыгармачылыгында көп орунду ээлейт, чоң орунду ээлейт. Согуш маселеси көйгөйлүү, жаман бир маселе. Ушул согуштун таасири астында Айтматовдун ушул талантыны чыгарышы да өзүнчө бир талант да, менин оюм боюнча. Сөзсүз. Жакшы бир кырдаалда, жакшы бир заманда эмес, эң оор кырдаалда эң зор талантын чыгарып жатат Айтматов. Бул да өзүнчө бир маселе, менин оюм боюнча. Биз бүгүнкү программада Айтматовдун жазган ырлары эгерде табылса жакшы болот эле. Анан которгон, бул орус жазуучуларынан которгон, эки романды которгон, ал которуулорду тапсак жакшы болот эле. Бирок алар жок экен. Бирок жазган алгачкы аңгемелери бар. Гезитчи Зүдөдөн баштап, Гезитчи Зүдө, Ашым, Биз аралап барабыз, Кайракта, анан Сыпайчы деген аңгемелери бар.
Ушул кичине 5 аңгемеден кийин дагы Чыңгыз Айтматов агайыбызды жазган Түнкү сугат деген бар. Асма көпүрө деген повесть десе болот. Анан Ак жаан деген бир аңгемелери бар. Мен ушул жакта Ак жаан боюнча бир нерсе айткым келет. Ушул Ак жаанды түркчөгө Бeyaz Yağmur деп которушат. Бул туура эмес. Ак жаан жаандын бир түрү болуш керек. Yağmurдун түсү болбойт. Beyaz Yağmur эмес, ошону түркчө чисенти десе болот. Ак жаан деген мындай да кыргыздарда. Жума күнү башталса жаан, анан кийин ошо кийинки жумага чейин болот деген түшүнүк бар да, элдик түшүнүктөрдө. Анан мына жума күнү башталып атат, ак жаан башталды деп аташканда, айтышканда, ошондон кийин анан ал мындай байкасаңар азыркы учурда деле жумадан башталган жаан жумага чейин, кийинки жумага чейин уланат. Мындай жаанды кыргыздар ак жаан деп койчу. Ошонун атынан коюлган бул чыгарма. Ал жөн эле тиги жаандын түсү жөнүндө сөз жок. Ооба. Ошондуктан себеби ушуну айтканым, Айтматовдун кээ бир чыгармалары түркчөгө туура эмес которулуптур. Ошону ушурдан пайдаланып айтайын деп айттым. Ошону чисенте десе болот же Yağmurдун бир түрү десе болот. Бирок чисенте деген сөз ушуга бир аз дал келет. Бетме бетке чейин ушул Түнкү сугат, Асма көпүрө, чисенти, Ак жаан деген чыгармалары боюнча сөз кылууга аракет кылдык. Siz ушул аңгемелерди Айтматов агайыбыздын ушундай том 8 том 9 том кээ бирде 10 том чыгармалары басылып жатат ар дайым. Кыргызстанда кыргызчасы да бар, орусчасы да бар. Бир эле бул ушул алгачкы түркчөсү да бар. Ушул 5 аңгеме ушуга кирбей жатат. Түнгү сугаттан баштап бүт чыгармалары ушул серияда орун табат. Ушул алгачкы 5 аңгемени болсо 2018-жылы Турар басмаканасы чыгарыптыр. Кичинекей китепче кылып менде бар. Келсеңер сизге берейин, окуп чыгасыңар. Айтматовдун эже мен дагы бир суроо бар. Өзүм да жооп берсем болот, же сиз да жооп берсеңиз болот. Өзүм жооп берчи анан кийин. Кандай суроо? Мага кызык келди да, себеби биз өткөндө сиздин жетекчилигиңиз астында Айтматовдун интервьюлары жана макалаларын түркчөгө которгон кезде мен бир нерсе байкадым. Ушул бир ал менен интервью кылынганда Айтматов мырза, мен адабият жолума бетме-бет менен баштадым. Бетме-беттен мурун жазгандарым мага анча деле жакпайт деген мааниде сөздөрү бар. Анан кээ бир сынчылар болсо, бул Тендик Аскаров агай болобу, Камбаралы Бабулов, же Азиз Салиев дагы бир деген бир сынчы бар экен. Булардын айтышы боюнча Айтматов алгачкы аңгемелерин бир аз кийин убакыт өткөндөн кийин жактырган жок, жактырбаптыр. Ошондуктан алар Айтматов агай ушул томдорго алган да жок. Ошондуктан ушул аңгемелер боюнча анча деле инсан кишилер билбейт ушул аңгемелери бар экени. Бул Айтматов чоң жазуучу болгондон кийин ушул алгачкы кичинекей бул Камбаралы Бабулов айткандай дүйнөнүн адабиятынын чоң эшигини тыкылдаткан кичинекей аңгемелерди Айтматов агай кийин белким жактырган жок. Бирок алса да все равно жакшы болмок деген оюм бар. Эмне үчүн сиздин оюңуз боюнча эмне үчүн алган жок ушул аңгемелер? Эмне үчүн ушулдай китептерге кирген жок да? Ал китептерге жактырбаганы үчүнбү же дагы бир маселе барбы? Бул туура эмес. Эгерде ошол азыркы учурда улам айтматын томдору чыгып атпайбы? Алар кириши керек. Анткени ал алгачкы чыгармалар алгачкы сүйүлдөй да. Түнкү сугат менен башталат. Түнкү Асма көпүрө. Унутпайсыңар да, өмүр бою кала турган нерсе. Ошол сыяктуу ал алгачкы калем алганда жазылган чыгармалары Айтматтын чыгармачылык башатында ал турат. Аны биз тана албайбыз, аны жок дей албайбыз. Өзү дагы автор аны жокко чыгарган учурун мен байкаган жокмун. Андай жокко чыгарбайт. Анан изилдөөчүлөр ушул аңгемелердин ичинен эң жакшы чыккан кийинки Айтматовдун чыгармачылыгындагы чеберчилик жагдайларын бизге кичинекей болсо да байкаткан бул Ак жаан, анан кийин Түнкү сугат деген. Түнкү сугат эмес, Ак жаан, анан кийин Байдамтал эле суусунда. Асма көпүрө. Асма көпүрө деген эки аңгемесинде ушул кадимкидей Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылык көрөңгөсүн байкоого болот деп изилдөөчүлөр айтышат да.
Ошондуктан биз каалайбызбы, каалабайбызбы, бул Айтматовдун чыгармачылык тарыхында, Айтматовдун чыгармачылык башатында бул чыгармалары дагы, жанагы котормолору дагы экинчи дагы бир Айтматов биринчи жолу кыргыз адабиятынан Түгөлбай Сыдыкбековдун Кең суу романынын биринчи китебин орусчага которгон. Орусчага которгон. Жанагы орус тилинен кыргызчага которгон чыгармалар болуп атпайбы? Ошол эле учурда биринчи жолу ошо Кең сууну которгон. Анан ошол Кең сууну которуп атып, орус адабиятынын мыкты чыгармаларын которуп атып, анан өзү чыгармачылык үчүн чоң тажрыйба алган. Анткени кыргыз адабиятынын ала албай жаткан бийиктиги кайсыл экен, орус адабиятындагы кандай алдыга жылыштар бар экен, ошолорду кандай кылып үйрөнсө болот экен сыяктуу өзүнө ошондон тажрыйба топтогон. Ошондуктан бекеринен айтпайт, менин чыгармачылыгымдын башатында котормочулук иш турат деп. Котормочулук Айтматовго кийин дагы ал өзү кыргызча жазса, аны орусчага которгон. Дегенде багы орустар менен соавтор болуп авторлошуп которгон, кээ бир учурларда өзү которду. Анан кийин такыр убактысы жетпей калганда жанагы Ашым Жакыпбеков деген мыкты өзүнүн жердеши которду. Анан кийин Мырзаян Төлөмүшев деген которду, Абибилла Пазылов деген жазуучулар анын чыгармаларын которушту да. Демек, бул котормо иши Айтматовдун чыгармаларындагы бир чыгармачылыгынын танабы катарында жашап келет, жана изилдөөчүлөр муну макул болушат да. Ушул бир маалыматты айтып коеюн да. Кыргыз-Түркманас университетинин гуманитардык факультети түркология бөлүмүндө бир мындай сыймыктана турган бир окуя болгон да. Ал кандай окуя дебейсиңерби? Айтматовдун 80-жылдыгы, өмүрүнүн акыркы жылдарында 80-жылдыгында Айтматовдук бир жумалык уюштурулат. Жаш түркологдордун симпозиумунун алкагында. Кыргыз Республикасынын деңгээлинде башталат. Анан деп баштаганда эле биз Кыргыз-Түркманас университетинде түркология бөлүмүндө жаш түркологдордун симпозиум өткөрүп жүрбөйбүз? Быйыл 9-сун өткөрдүк го. Анда канчанчысы эле, 6-чысы же 5-чisi эле? Эсимде жок, ошондой болуш керек. 5-чisi болуш керек. Анан Айтматов жумалыгын өткөргөнбүз. Ал мезгилде түркология бөлүмүнүн башчысы профессор эжебиз Лайрije өзү баш болуп уюштурган. Анан Айтматовду чакырганбыз. Айтматов келип, бир жума бою биз менен болуп, азыркы бизди бактылуу кылган. Касым Тынычтанов залында агай даңкайып, жакшынакай кылып отуруп, башынан өткөндөрдү айтып берип, силердеги студенттердин суроолоруна жооп берип, Түркияга барып туруп Айтматовго арналган бир парк ачылыптыр да. Ошол парктын ачылганы, Түркия элинин тосуп алганы, меймандостугу, Айтматовго болгон ушунчалык сүйүүсүнө мындай күткөн эмес экен да. Өтө эле башкача бир мамиле менен мени ушундай кылып тосушту. Анан ал жактан бир нече кино режиссерлор менен да сүйлөштүк. Жаңыча таризде кинолор тарта турган болдук деп, кол жазмасы менен студенттер менен жолугушуп өткөрүп, ушундай бир бактылуу мезгилди өткөрдүк. Анан ошентип башталып, мына Айтматовдун 80-жылдыгы деп туруп уланып кете турган мезгилде агайыбыз көз жумуп калды да. Бирок азыр мезгилинде кези келгенде биз айтабыз, ошо 80-жылдыгын биз өткөрүп калганга, өмүрүнүн аягында биз менен болгонуна, ошо силердеги студенттер менен жолугуштурганга, биз менен болгонго сыймыктанат экесин, эсибизде ошо түбөлүк жүрөгүбүздө ошол мезгилдеги көзүрмемдер сакталып калды да. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү алгачкы программабызда биз Чыңгыз Айтматов агайыбыздын адабият сахнасына келиши жана алгачкы аңгемелери, чыгармалары боюнча сөз кылууга аракет кылдык. Буюрса программабыз дагы уланат. Экинчи программабыз болсо Чыңгыз Айтматов агайыбыздын бул эжемиз айткандай бетме-бет жана Жамиля чыгармалары боюнча уланат. Биз Айтматов агайыбызды кенери үйрөнүүгө жана кенери үйрөтүүгө аракет кылып жатабыз. Айтматов сыяктуу жазуучулар биздин маданиятыбызды, түрк элдеринин маданиятын көтөргөн улуу кишилер деп эсептесе болот. Ушул улуу кишилерди биз өрнөк алып, өзүбүз дагы, жаштарыбыз дагы буюрса, алар баскан
жолдон биз да басууга аракет кылып жатабыз. Көргөнүңүз үчүн чоң рахмат. Экинчи программада жолугалы. Жакшы туруңуздар. Жакшы.